Атын жөнүң ким? Эмилбеков Мухаммед. Абдимиталипов Нурдөлөт. Мухтаров Абдулмухсин. Лагерь жактыбы? Ага. Лагерь эмнеси менен жакты? Лагерь оюндары, устаз, Куранга түштүк, жакшы жаттап. Эмнеси менен жакты? Окуткан менен. Лагерде 10 сүрө жаттадым. Жакшы карайт экен, жакшы экен, устаздар жакшы экен. Ошол тамак немелери. Курсак тоюп атабы? Ооба, курсак тойтот. 10 сүрө жаттап койдуңбу? Келгениңе канча күн болду? 10 күн. 10 күн болдубу? 10 күндө ошондо 10 сүрө жаттап коюпсуң да? Келгенден бери канча сүрө жаттадың? 10. Келгениңе канча күн болду? 10 күн. Дубалар жаттадым, сүрөлөр жаттадым. Келгениңе канча күн болду? Келгениме 10 күн болду. Канча сүрө жаттадың? 5-10. 5-10 жаттап койдуңбу? Молодец. Азаматсың ба? Кайсы сүрөлөрдү жаттадың? Фатиха сүрөсүн жаттадым, Ихлас сүрөсүн жаттадым, Фалак сүрөсүн жаттадым, Нас сүрөсүн жаттадым, Таббатиядан жаттадым. Лагерде бир күлкүлүү окуялар болдубу? Бирөөсүн айтып берчи. Күлкүлүү? Күлкүлүү окуялар болбодубу? Болду. Только ыйлап жүрдүңөрбү? Эмнеге? Күлкүлүү такыр болбодубу? Болду. Эмне, кайсыл окуя болду? Окуя. Намаздан кийин табышмактарды айтып күлүп отурдук. Анан неме кылдым? Ким, балдар менен өзүңөрчөбү? Ооба. Кайсыл күлкүлүү окуя болду? Устаз немеде намаз окуткондон кийин, шам намазын өткөндөн кийин бир окуя айтып берди. Ошого күлдүңөрбү? Ушу күлкүлүү окуяга туш болбодуңбу? Только ыйлап жүрдүңөрбү? Нормальный эле болду лагерь. Күлкүлүү окуя болдубу? Болду мындай. Сапсым күлкүлүү болду. Сапсым күлкүлүү болуш керек эле да. Эгерде сагачы 100 сом берсе, 1 сааттын ичинде ушуну корот десе, эмнеге коротот элең? Укам чупа-чуп алып келет эле, аны алып келсем. Үкөң ушул жерде окуйбу? Жок, мен катта окуйм. Катта окуйсуңбу? Үкөңө чупа-чуп ала бара белең? Жейскени. Не алат элең? Кола ушундай бир нерсе алам. Колабы? Таза жакшы халал нерселерди Алып жейт элең. Ооба. Эгерде лагерде баардыгы уктап калсачы, анан бир эле сен уктабай жүрсөң, эмне кылат элең? Менби? Мен бирөөсүн тургузуп элем. Тургузуп алып эмне кылат элең? Ойнот элем. Алды ойнобой эле уктай берсе эмне кыласың? Уктай берсе, өзүм ойнойм. Өзүң менен өзүң ойной бересиң. Ойнойм өзүм менен. Сага Аллах Таала берген эң чоң неамат кайсы деп ойлойсуң? Каямат? Неамат. Эми ушу лагерге келип ушу сүрөлөр жаттаганым. Апа-атаңды бергенимби? Куран, намаз, бейишке түшкөн. Эң акыркы жолу эмнени эстеп ыйладың? Эң акыркы жолу иштегени. Жакшы ыйлабадыңбы? Жок. Только күлүп жүрөсүңбү? Ооба. Эми апа-атамды сагынып. Апа-атаң ушакка келгенден кийин сагындыңбы? Алардын кадыры өттүбү? Элестетсең түшүңдө коркунучтуу түш көрүп, анан эки капкара болгон периште келсечи астыңачы. Алар да коркунучтуу периште да. Анан сенин эки колуңдан кармап эле сүдүрөт, тозок алып кирип кетип атса. Анан ойгонуп кетсеңчи. Түшүң болсо. Анан өңүңдө эмне амалдарды кылат элең? Намаз окуп, Куранга түшүп неге кыласың? Намаз окуйт элем. Дуа кылып. Дуаны айтат элем.
сүре окуйт элем. Дагы Астафырла деп жатат элем. Кайрадан намаз окуй элем. намаз эми атахат жата элекмин, бирок калганын билем. Жакшы жолго жүрүп, намаз окуп, 5 убакыт намаз калтырбай, китеп окуп, сүрөлөрдү жаттап Курандан таза жолдо жүрмөк. Эгер бүгүн ата энеңечи бир эле сөз айтып калып мүмкүнчүлүгү берилсе, нени айтмаксың, эмне деп айтмаксың? Апа, мен сизди жакшы көрөм. Буйруса сизди чоңойгондо умрага алып барып, тажикке кетем. Мен сиздерди сагынтам, 10 тасбih жаттап келем дейт элем. Апа, мен сизди жакшы көрөм деп айтат элем. Атаңычы? Атам ата сизди жакшы көрөм деп. Намаздарды мындан калтырбай окуйбузбу? 5 убакыт намаз окуйбуз иншалла. Лагерден кеткенден кийин дагы намазды окуйбузбу? 5 убакыт намаз окуйбуз. Молодец.